Президент Садыр Жапаров Баткен облусуна болгон иш сапарынын экинчи күнүндө Миңбулак Чорго Аксай автожолунун курулушунан кабар алды. Ал жол Баткен облусунун Аксай айылына чейин Тажикстандын аймагын айланып өтүү максатында курулууда. Жергиликтүүлөр өлкө башчысына узундугу 48 чакырымды түзгөн автожолдун 7 километринин жумушу башталганын айтып, ашуудагы тилкенин долбоордук сметалык документи даяр болгонун билдирди. Жолдош Кыргыз Республикасынын курулдук күчтөрүнүн баш кол башчысы майор Райымбеков атындагы Капчыгай чек арасынын өзү курамды түзүлдү. Заставанын башчысы капитан Маматулы. Садыр Жапаров курулуш иштери менен таанышкан соң Баткен районундагы Капчыгай чек ара тозотуна жана мамлекеттик чек ара кызматынын Баткен шаарындагы аскер бөлүгүнө барды. Президент аскер бөлүктөр жайгашкан имараттын абалы менен мекен сакчыларынын жашоо шартын көрдү. Анда өлкө башчысы тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунда кыргыз чек арачыларынын эрдигин белгилеп, аларды бүгүнкү майрамы менен куттуктады. Саламатсыңарбы жоокерлер? Чек ара майрамыңыздар менен куттуктаймын. Өлкө башчысы Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында Баткен районундагы Аксай айылынын тургундары менен да жолугушту. Президент жергиликтүүлөр менен аймакты өнүктүрүү маселелерин талкуулап, облуска мындан ары жакындан көңүл буруларын убада кылды. Ал эми Аксай айылынын жашоочулары Садыр Жапаровдон алгаш жарандардын коопсуздугун жана тынчтыгын камсыздап берүүнү суранды. Мамлекеттин болгон күчүн Баткенге жумшап атам азыр. Мен башка бир областка, бир районго бир тыйын бөлүп бере элекмин. Баткенге жолдорду салып атабыз, мектептерди, фаптарды баарын силерге да жетебиз, Аксайга да жетебиз. Чыдап тургула, мына 3 ай, 5 ай эле болду, 4 ай болду болгону мынакей. Болгон күчтү Баткенге жумшап. Анткени Кыргызстан өзү Баткенден башталат. Кыргызстан. Ошон үчүн Баткенди көтөрөлү деп атам. Могу келаткан 10 жылда Кудай буйрса Баткенди болуп көрбөгөндөй кылып туруп өнүктүргөнгө аракет кылам. Садыр Жапаров Баткен облусуна 2 күндүк иш сапары менен кечээ барган. Ал Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган айылдарда эл менен жолугушууда. Бир ай мурун Кыргыз-Тажик чек арасындагы койганан 36 жаран каза болуп, 180ден ашык адам жаракат алган. Талайб Верматова, Тилек Асхатбеков, 5 канал, Баткен облусу.